Selamu ala Resulillah. Barmakta Allah'a olsun. Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem selam canı salatlar olsun. An Abi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem men husn islamil mer'i terkehu ma la ya'nihi. Demek Peygamberimizin hadisine göre bir ağzına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabası Abu Hureyre radıyallahu anhu aytып atken insandın deydi. Min husnul islamil mer je olsa bir erkektin, je olsa bir insandın, bir kişinin İslamdağı en jakşı bir İslam'ın en jakşısı je olsa oşol adamdın İslamda eken belgisi. Oşonda ele Neken Peygamberimiz aytkan insanın özüne tiyişeli bolbogon nerselerine kiylигишпөөсү аны İslam'ın çıraylıgын көрсөтүп турат дейт. Demek ушул нерсеге көңүл бурабыз. Урматтуу уртуганым, сиз менен биздин жашообуз күн өткөн сайын өзгөрүп атат. Zaman өз ордунда эле турат, бирок сиз менен биздин жашообуз өзгөрүп атат. Биздин күнүмдүк muhtaçlıklarımız özgörüp баратат. Bunun bir yılları adamlar kiçine ele bir ele çoğulu alıp durup bir qozu jep oturgan bolsa oşol nersesi ilgeri bir şerine jey berет элек деп айтат. Şerinesini ayta berет. Bir qozun jep koyчу элек. Ana ушундай эле. Же болбосо ушундый çoğulu алып ушундай кылат элек. Алардын иши ушул эле болчу. Бирок күн өткөн сайын siz менен биздин жашообуздагы muhtaçlar aybay koydu. Bizdeki murunkular buşırıp durup ele, anı salıp durup jep koysa biz qozu grill bolup kalganda. Je olsa muhtaçlık günden günge oşol qozunun tegerегинде aybay koyup ketken. Oşol mezgilde biz ушунчалык hasat menen көрө албастыктын жана кызгануунун заманына келдик. Кызгануунун заманы дегенибиz biz азыр günden günge жашообузда болуп аткан нерседе бирөөнүн дүйнөсүнө, мүлкүнө көз артуу деген оор менен ооруп калдык. Үй бүлөлөрдүн көпчүлүктөрү дагы ушул себептен субханалла бузулуп атат. Аялдардын көпчүлүгү сен тигилердей болуп, же тигиникиндей болуп бизде жок. Тигиники карасаң мындай болуп кетти, биз болсо мындай калып калдык деген сөз менен азыр аялдардын көпчүлүктөр субхана ушул менен ооруйт. Эркектердин көпчүлүктөрү ошол бирөөнүкүн көрүп алып, ошого жетпей атам деп субханалла арак ичип кеткен андан көп. Пайгамбарыбыз бизге кыямат күнгө чейин пайда бере турган улуу бир сөздү айтып кетет. İnsandын исламдагы эң бир чырайлуу бир амалы, же болбосо ошол адамды бактылуу кыла турган, жүрөгүн тынч кыла турган амалы өзүнө тиешеси жок. Же болбосо субханалла эмнекен өзүнүкү жок болсо дагы өзүнө жок болсо бирөөнүкүн көрүп алып кызганбачлыгы, же болбосо бирөөнүкүн көрүп алып ошол нерсе үчүн жулунуп улунуп башынын жакшыраак инсандын ошол исламдагы эң чырайлуу амалы катары көрсөттү. Өзүнө тиешеси жок нерсеге кийлигишпөө субханалла ушунчалык даражада экен тууган. Улуу муундун аалымдары эки нерсе айтат эле. Эгерде силер эки нерсе кыла турган болсоңор, сөзсүз жеңишке жетесиңер, ийгиликке жетесиңер дейчилер. Ийгиликке эки жерден жетет. Дүйнөнүн ийгилигине дагы жана диндин ийгилигине дагы эки нерсе менен жетесиңер деп айтат эле. Биринчиси өзүңдөн ылдый жашап аткан адамды карагын. Бул сени дүйнөдөгү ийгиликке жеткизет. Динде өсүп кеткен адамдарды карагыла, алымдарды карагыла, каарларды карагыла, ал силерди субханалла диндеги ийгиликке жеткизет. Же болбосо умтулууну пайда кылат дейтилер. Биринчиси шүгүр айтууну пайда кылган болсо, өзүңөн ылдыйкы жашаган адамды карап туруп, альхамдулилlah, Кудайга шүгүр, мен тигиникине караганда мунун бар экен, мындайым бар экен, мындай экенмин деген сөз адамдын жүрөгүнө тынчтык алып келген. Bir улуу bir zamanlarda kaçan öte bir kıynalı, kıstalı olup durgan mezgilde hiç bir nerse yok ola. Al zamanda bir kara menen bir kişineke bir çını su deydi.
Bir kara degeni bir kara kurma, ana bir çini zamzam su, subhanallah, adamdardын kajатын бүтүрөт эле. Ошол мезгилдеги адамдар шүгүр айткан себебинен, каниет кылган себебинен керек болсо, ушул бири-бириникине такыр көз салбагандыктан алар ошо bir кара менен bir чыны сууга ыраазы болуп шүгүр болгон сайын ийгиликке жетишкен. Биз азыр мактанып айтып аткан илим, медицина, илмел тип дейт, же болсо дарыгерлик илими ошол ачка замандарда ушундай бир кичинекей кара менен мындай бир чыны суу болуп турган мезгилде өнүгүп өсүп кеткен. Биз ошолордун эле кылган нерсесин изилдеп бүтө элекпиз дагы эле. Акыр түйүндө келип канча өнүксөң деле, акыр түйү келип ошолор ичкен кыстал Хинд, кыстал Бахри, ошол эле субханалла сидир, ошол эле шафран, ошол эле зайтун, ошол эле субханалла жанагындай кара зирени азыр ичип жеп биз айыгып атабыз. Ошол эле кан алдыруу болбосо бул нерселер мунун бул азыркы мезгил эмес, авалки 14-15 кылым мурун айтылган болчу. Муну эмне айткым келди? Жүрөгү таза адамдардын заманында таза нерселер чыгат да ал кыямат күнгө чейин пайда бере берет. Качан сенин жүрөгүң, качан сиз менен биздин жүрөктөрүбүз көрө албастыкка, ач көздүккө, менменсинүүгө кирип кеткенден кийин сиз менен биздин жашообузда эч бир ийгилик болбой калат. Өсүш болбой калат. Бирөөнүн дүйнөсүнө көз артуу бул адамга оору алып келет. Бул өтө чоң бир оору. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдагы эң жакшы чырайлуу амалы мусулмандын өзүнө тиешеси жок нерсе кийлигишпөө. Бирөөнүн кызы турмушка чыгып аткан болсо, ал кимге чыгыптыр, эмнеге чыгыптыр, кантип чыгыптыр, канча калың бериптир, бул сенин тиешең жок нерсе болчу. Жада калса азыр мынакей ажообуз указ чыгарып салды. Өлгөндөрдө эмне кылбаш керек болду? Мал сойбой калды. Эмне себептен чыкты? Эмне үчүн ушул мамлекеттик деңгээлге чыкты десе, анткени хасаттын баягы ушундай бир тиги 2 жылкы союптур, тиги 3 жылкы союптур деген сөзү ошондо уламдан улам ушуну өркүзүнө бергенде мамлекеттик деңгээлге чыгып кеттир да биздин жана көрө албастыгыбызчы. Биздин атаандашыбыз, өзгө кереги жок нерселерибиз ушунчалык даражага чыгып кетти, урматтуу турган. Болбосо мындай эле жерден бүтүп калыш керек болчу. Ушул жердеги адамдардын акыл эси менен эле бүтүп кала турган нерсе болчу бул. Аллаху акбар. Ошон үчүн урматтуу турганым, биз чакыра турган нерсебиз өзүңүзгө тиешеси жок болгон нерсеге такыр кийлигишпейбиз. Өзүңүздөргө тиешеси жок нерсе дегеним бирөөнүн дүйнөсү, бирөөнүн аялы, бирөөнүн күйөөсү, бирөөнүн машинеси, бирөөнүн малы, бирөөнүн досу, ким менен жүрөт, кандай кошулуп жүрөт, кайдан тапты, каяктан таап келип жүрөт деген нерсеге такыр кийлигишпегениңер сиздер менен биз үчүн жүрөккө тынчтык алып келет турган. Ушул сөздү өзгөчө көңүлүңөргө алып алла. Жолдо кетип баратсаң, бирөө мал айдап бараттыр. Баракалла, машалла. Береке берсин Кудайым. Алла каалаган нерсе болду. Табаракалла. Аллахым ушул нерсени көбөйтсүн. Жакшылыктарды берсин. Деген жакшы ниет кыла алсаң, ой, быйыл жакшы төлдөптүр десең эле болду, ишиң бүттү. Такыр ушул нерсеге көңүл буруп багыла. Бирөөнүн машинесине түштүңбү? Машалла, ассаламу алейкум. Алла береке берсин. Сенин машинең өйдөрөк болуп кала турган болсо, айтабыз. Кудайым береке берсин. Аудиге шүгүр. Кайсы нерсеге шүгүр айтсаң, ошол мезгилде сенде пайда болот. Жүрөгүң тынчтык болот. Бизде көп убакыттарда стресс, депрессия деген оорунун бардыгы тең ушул хадиске көңүл бургандан болот. Көңүл бурбагандан болот. Такыр эки ийгилик бар экен айттык. Дүйнөнүн жана диндин ийгилиги, бирөөнү ылдый жакты карайбыз, бирөөнү өйдө жакты карайбыз, машалла. Аракет кылабызбы? Алла береке берсин.